ал киши болбойт. Адам ол 5 жашар, 3 жашар кыздарды зорлуктагандар, алар киши болобу? Киши болбойт. Алар эч качан киши болбойт. Алардын психикасы бузулган. Төлүктү баягындай бир өмүр бою түрмөгө салып койсо болот дегенде, бирок өмүр бою аны бирөө багыш керек да, бирөө караш керек да. Ошондуктан адилеттүү сот системасы жок, өлүм жазасын киргизбешибиз керек деген сыяктуу кооптонуулар бар. Алар мыйзам ченемдүү. Бирок биздин соттордун баары жегиштер, ичкичтер ошон үчүн өлүм жазасын киргизбешибиз керек деген позициянын өзү да туура эмес. Киргизиши керек, болушу керек. Адам, айрыкча биздин коом Кудайдан да коркпой калбадыбы азыр. Президенттин болобу, сотуң болобу, ошону бере албайсыңар деп атканым ушунда да мен бекер кыйнабай калат экенмин. Баары эле азыр бийлигиң да Кудайдан да коркпойт, мыйзамдан да коркпойт, конституциядан да коркпойт. Акыры бир нерсе болуу керек го, айланайын, токтош керек го эми. Ушундай. Адахмыр мырза, айтсаңыз негизи эле мындай чуулуу окуядан кийин өзүңүздүн жакындарыңызга, эже сиңдилериңизге, карындаштарыңызга болгон кооптонуу күчөдүбү? Жок, бизде өзү негизи ушундай да, бир сууга чөгүп кеткен болсо эле баары ызылдап сууга чөккөн баарын дарыяларды текшерип калышат. Адам бир үй күйүп кеткен болсо баардык өртөөчү күчтөр текшерип калышат. Жок, айланайын, бул 365 күн сак болушуң керек. Анан мондай болуп, ушундай болуп атат, анан ушул толкунга түшүп калайын, элдин наразычылыгына кошулуп калайын дегендей сыяктуу бир мындай бир артисттикти токтотуш керек да. Бул күнүмдүк коопсуздук болуш керек. 365 күн бою коопсуздук. Өрт коопсуздугу, суу коопсуздугу, жол коопсуздугу, адам коопсуздугу деген маселелер болуш керек. Анан мен көпчүлүк учурда айтам го, тилекке каршы биздин кайгыбыз дагы 2 саат, кубанычыбыз дагы 2 саат. 2 күн ызылдайт дагы, анан кийин болду, токтоп туруп калат. Болбогондой да. Кийинки окуяга чейин тыптынч. Андай болбош керек. Бизде мындай бир туруктуу мамиле жасаш керек. Адам болуш керек. Адам болуш керек. Мен азыр көрдүңүздөр, көрбөдүңүздөрбү айтып атпайбымбы? Биринен арты бири чыгып эле айтып атпайбы, момундай болду, момундай. Макул болду. Сен эмне кыласың? Сен депутатсың. Сенин милдетиң эмне? Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алыш. Ошондой кыла аласыңбы? Жок, анда сүйлөбө. Момундай болуп, аябай сонун сүйлөшөт да, анан колдоп койгула десе эле жылмыңдашып эле колдоп берип атпайбы? Ошон үчүн жогорку кеңештин жүзү жок, позициясы жок. Жетелеме, оома. Ал жагына, бул жагына кылтыңдап турат. Эгерде бекем турган болсо, мыйзамдын аткарылышын каттуу көзөмөлгө ала турган болсо, мен айттым го, бийлебеген министриңди көрөйүн, баары бийлеп келет ушул жерге. Бирок андай жогорку кеңеш жок. Омурткасы бош да.